Оштун мэри Токторбаев президенттикке талапкерлигин коёбу. Facebook социалдык тармагынын Сагынов аттуу колдонуучусунун Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тууралуу тараткан билдирүүсү чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу кала башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Кала башкармалыгынын маалымат кызматы социалдык тармакта Токторбаевдин сүрөттөрүн пайдалануу менен шаар башчысы 2027-жылда боло турган президенттик шайлоого өз талапкерлигин коерун айтты деген өңүттөгү тарап жаткан маалыматтар калп жана чагымчылдык мүнөздө экендигин белгиледи. Генерал айтты да, аны аткарды. Өмүрбек Бабанов Ташиевке ыраазычылык билдирди. Мурдагы өкмөт башы Өмүрбек Бабанов УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке ыраазычылык билдирди. Ал социалдык тармактагы баракчасында Ташиев убагында берген убадасын аткарып, Таластагы Аманбаев айылына бала бакча салып бергенин белгилеп, видео жарыялады. Бүгүн Аманбаев айылындагы жаңы бала бакчага барып келдим. Бары ойлонуштурулуп, акыл менен жасалган. Генерал айтты да, аны аткарды. Эң мыкты сонун бакчаны ишке киргизди деп жазды ал. Видеодо УКМК башчысынын 2023-жылдын 28 ноябрында сүйлөп жатканы жана быйылкы жылдын 3 майында тартылган бала бакчанын ички көрүнүшү камтылган. Трамп Рим папасы катары тактыда отурган сүрөтүн жарыялады. АКШнын президенти Дональд Трамп социалдык тармагында өзүн Рим папасы катары көрсөткөн сүрөт жарыялады. Ал сүрөттүн өзүнө гана чыгарып, эч кандай билдирүү жазган эмес. Анын сүрөтү жасалма интеллекттин жардамы менен жасалышы мүмкүн. Буга чейин Трамп Рим папасы болууну каалай турганын айтып, тамашалаган эле. Эске салсак, католик чиркөөсүн 12 жылдан ашык жетектеген Рим папасы 21 апрелде 88 жашында дүйнөдөн кайткан. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 26 апрелде Ватикандагы ыйык Петр аянтында болгон. Ага АКШ лидерлери да катышкан. Ал эми жаңы Рим папасын шайлоо 7 майда башталат. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Reuters АКШда Орусияга каршы санкциялардын жаңы пакети даярдалды. АКШда Орусияга каршы экономикалык санкциянын жаңы пакети даярдалды. Бул тууралуу Reuters ишенимдүү булактарга таянып билдирди. Алардын айтымында чектөөлөр энергетика жана банк секторуна багытталган, анын ичинде табигый ресурстар менен иштеген Газпром баштаган компаниялар да бар. Санкциянын максаты Москвага басымды күчөтүп, аны президент Дональд Трамптын Орус-Украин согушун токтотуу демилгесин колдоого аргасыз кылуу деп билдиришкен агенттиктин маектештери. Трамп сунушталган чараларга макул болобу же жокпу белгисиз. Улуттук коопсуздук кеңештин өкүлү Джеймс Хьют президент башынан эле ок атышууну токтотууну талап кылганын билдирди, бирок сүйлөшүүгө толук комментарий берүүдөн баш тартты. АКШнын каржы министрлиги кырдаалды комментарийлеген жок. Bloomberg басылмасынын маалыматына караганда, Владимир Путиндин согушту токтотууну каалабагандыгы үчүн Трамптын кароосунда басымды күчөтүүнүн бир канча варианты жатат. Трамптын планы толук ачыктала элек. Буга чейин ушул жумада АКШнын 70 сенатору Орусияга олуттуу санкция киргизүү боюнча мыйзам долбоорун колдогон. Документте Орусиядан мунай, газ жана уран импорттогон өлкөлөргө 500% чейин төлөм киргизүү каралган. Хочу жить Орусияга жалданган 170 түркмөнстандыктын аты жөнүн аныктады.
Украинанын мамлекеттик Хачужит долбоору Украинага каршы согушу үчүн Орусия менен контрактка кол койгон Түркмөнстандын 170 жаранынын аты жөнүн аныктады. Тизмедеги 27 киши урушта каза тапканы такталды. Согушка жөнөгөн түркмөнстандыктардын эң кенжеси 20да, эң улуусу 61 жашта. Буга чейин долбоор Борбор Азиянын калган өлкөлөрүнөн орус тараптагы согушка жалданган жарандарынын ысымдарын жарыялаган. Статистикалык маалыматка караганда Казакстандын 661, Кыргызстандын 360, Тажикстандын 931, Өзбекстандын 1110 жараны майданга кеткен. Бардыгы болуп кеминде 3232 Борбор Азиялык Украинада согушуп жүргөн орус армиясынын катарын толуктаган. Хачужит долбоорунун авторлору билдиргендей, аларды негизинен көп акча аласыңар деп алдап же коркутуп жалдашат. Кейбирлерине кайсыл бир ишкананы кайтарууну сунуш кылышат, башкаларына Орусиянын жарандыгын жана чоң акча убада кылышат, үчүнчүлөрүн камайбыз же депортация кылабыз деп коркутушат деп белгилейт долбоор. Борбор Азиянын өлкөлөрү Орусия Украинага басып кирип согуш ачкандан бери бул маселеде бейтарап позицияда экенин көрсөтүүгө аракеттенип келатат. Алар Москванын агрессиясын ачык колдобогону менен ошол эле маалда кол салууну айыптабайт. Булак Азаттык.